Саламатсыңарбы, урматтуу 9 класстын видео сабактын катышуучулары? Силер менен кайрадан жолугуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы ядронун байланыш энергиясы, дефект масса жана ядролук реакция деп аталат. Ал эми сабагыбыздын максаты болсо биринчи дефект масса жана ядролук реакцияны түшүнүшөт. Экинчи, уланма реакцияны ишке ашыруу менен кандай шарттар талап болорун айтып бере алышат. Атом энергиясын өндүрүүнү жана пайдаланууну азыркы жашоодогу маанисин билишет. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Силер балдар оң заряддуу протондорду жана заряды жок бөлүкчөлөрдү, нейтрондорду кичине көлөмгө бекем кармап турган ядролук күч өтө чоң күч экендигин мурдагы параграфтардан окуп билгенбиз. Бул күч бөлүкчөлөрдү өз ара бириктирип туруу менен ядрону чоң энергияга ээ кылат. Ушул энергия байланыш энергиясы деп аталат. Ал эми ушул байланыш энергиясынын чоңдугун бизге белгилүү германиялык улуу физик Эйнштейндин Е барабар m0 деген формуласынан пайдаланып аныктап алсак болот экен. Бул формула боюнча тынч абалдагы массасы m0 болгон ар кандай нерсе өтө чоң энергияга ээ болорун эсептеп чыксак болот. Бул жерде S бул жарыктын вакуумдагы таралган ылдамдыгы 3^8 даражасындагы метр секундага барабар. Же болбосо километр секунда менен айландырсак 300 000 километр секундга барабар экен. Эми бул жерде протон менен нейтрондун массаларын mp жана mn менен белгилеп алсак, анда өтө так ченөөлөр ядрону түзгөн бөлүкчөлөрдүн ядродогу жалпы массасы mя ал бөлүкчөлөрдүн өз алдынча тургандагы массаларынын суммасынан кичине боло тургандыгын көрсөтөт экен. Мына бул сүрөттө силер көрүп турасыңар. Демек, массалардын айырмасы, ошо пайда болгон массалардын айырмасы дефект масса деп аталат. Демек, дефект масса бөлүкчөлөрдүн ядрого биригишинде жалпы массанын кандайдыр бир бөлүгү байланыш энергиясын түзүүгө сарп болорун көрсөтөт экен. Ал энергиянын чоңдугун дефект масса аркылуу Эйнштейндин формуласы боюнча таап алабыз. Ал дельта Е барабар дельта МС квадрат. Эми бул жерден эгер биз гелий атомун билебиз, ал Менделеевдин мезгилдик системасынан, ал гелийдин атомунун ядросу 2 протондон жана 2 нейтрондон турат. Демек, массанын атомдук бирдиги менен протондун массасын экөөнү кошсок, анда 4,100 000ден 3314 массанын атомдук бирдигине барабар болот экен. Ал эми натыйжада пайда болгон дельта М, же болбосо дефект масса экөөнү кемитип койсок, анда ал 0,100 000ден 3037 массанын атомдук бирдигин түзгөн болот экен. Демек, бул ушундай эсептөөлөр балдар 4 грамм гелий атомун пайда кылган болсо, анда дефект массага туура келген энергия 120-130 тонна таш көмүрдү күйгүзүүдө алынган жылуулук энергиясына барабар болот экен. Бул эми эгер элестетип көрсөк, бул жетишээрлик чоң энергия экендигин билет экенбиз. Дефект массаны дээрлик баардык атомдордун ядролору үчүн эсептеп чыгарууга болот. Бирок аларды бошотуп алуунун мүмкүнчүлүгү айрым элементтер үчүн гана ишке ашаары аныкталган. Эми бул жерден ядролук энергия деген эмне? Ядролук энергия бул ядролук айланыштарда, башкача айтканда радиоактивдүү бөлүнүүлөрдө бөлүнүп чыгуучу энергияны биз ядролук энергия деп айтат экенбиз. Радиоактивдүү бөлүнүү учурунда ядродон бөлүнүп чыккан энергия салыштырмалуу чоң эмес. Бирок табигый шартта бөлүнүү көп жылдар бою улангандыктан, айлап жылдап топтолгон бул энергия жылуулукка өтүп, көп кубулуштардын болушуна себепкер экен. Демек, балдар, биз билебиз, жер кыртышында радий, торий, калий жана ушул сыяктуу элементтердин радиоактивдүү нурлануусунан топтолгон жылуулук энергиясы анын температурасын жогорулашына алып келет. Демек, бул жерден жердин ички ядросунун эриген абалда болушунун бирден бир себеби жердин ядросунун. Демек, ошол жылуулуктар менен байланышкан экен. Ядролук реакциянын жүрүшүнүн бир нече түрү бар. Биз булардын ичинен энергияны көбүрөөк бөлүп чыгара турган жана практикада
пайдалануу жолу табылган бөлүнүү реакциясын карайбыз. Нейтрондордун ачылышы анын жардамы менен ядролук реакцияны ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү ядролук физикадагы эң ири жетишкендиктердин бири болду десек жаңылышпайбыз. Силер азыр бул жерден сүрөттөн көрүп тургандай, эгер нейтрон уран атомунун ядросуна урунуу менен ага жутулган болсо, анда ядро дүүлүгүп, заряддары жана массалары бири-бирине болжол менен барабар болгон эки бөлүккө же болбосо осколкага бөлүнүүгө аргасыз болот. Бул бөлүнүү кезинде эки бөлүк тең оң заряддуу болушкандыктан биз билебиз, эгер эки заряд бирдей заряддалган болсо, эки бөлүкчө, анда булардын ортосунда абдан чоң кулондук түртүшүү күчү пайда болот. Бул түртүшүүнүн натыйжасында бул осколкалар өтө чоң ылдамдыктар менен ажырашат. Бул жерде мына силер көрүп тургандай бөлүнүп чыккан энергиянын чоңдугу 200 мега электрон вольтко жетет экен. Же болбосо улам кайталанып кетет экен, бутактап кетет экен. Бул жерде баарынан да эң маанилүүсү ядронун осколкаларга бөлүнүшүндө дагы 2-3 нейтрон бөлүнүп чыгат. Алардын энергиялары ар кандай чоңдукта болуп, 0-дөн бир нече миллион электрон вольтко чейин жетет экен. Эми табигый шартта кездешүүчү уран эки негизги изотоптон турат. Уран 238 жана уран 235. Эми экөөнүн эмне айырмасы бар? Бул жаратылышта эң көп таралганы бул уран 238, ал эми 235 болсо анын арасында болжол менен 0,63 гана процентин түзөт. Уран 235 бул ядросу жай же тез кыймылда болгон нейтрондордон да бөлүнүү реакциясында дуушар болот. Ал эми 238 болсо, бул ядросу тез кыймылда болгон нейтрондордун жутулушу менен гана бөлүнүшү ишке ашса, демек бул экөөнүн айырмасы мына ушунда экен. Эми уланма реакциялар ядролук реактордо ишке ашырылат. Бул бөлүнүп чыккан энергиянын электр энергиясын өндүрүү үчүн пайдаланууга болот экен. Анан балдар элестетип көрсөңөр, 1 грамм урандын баардык ядролорунун бөлүнүшүндө 2,3 көбөйтүү 10-4 даражасындагы киловатт саат энергия бөлүнүп чыгат. Бул болжол менен 3 тонна таш көмүрдү же 2,5 тонна нефти жабылганы менен барабар экен. Эми бул атомдук энергетика өзгөчө суу астында жүрүүчү кемелер, ядролук отундун запасы менен дүйнөлүк океандарда бир нече айлап сүзүп жүрө алышат экен. Демек бул биздин атомдук энергетиканын азыркы жашообуздагы мааниси өтө чоң экен. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.